Жемиш кактарынын пайдасы. Кыштын алгачкы жышааны билингени менен азырынча жер-жемиштер бар. Бирок убакыт өткөн сайын жер-жемиштер азайып, алар менен кошо витаминдердин запасы да түгөнө баштайт. Бактыга жараша бизди авитаминоздон сактоочу бир нерсе бар. Ал жемиштин кактары. Демек пайдалуулугу жагынан жаңы жемиштерден кем калышпаган кактар тууралуу кеп кылабыз. Курмада жана биотинден башка бардык витаминдер бар. Бул кактан сиз башка жемиштерден кездешпеген 23 түрдүү ар кандай аминокислотаны аласыз. Ал сасык тумоодо өтө пайдалуу. Бир гана витамин кошулмалары катары эмес, дене табын түшүрүүчү каражат катары дагы. Ошондой эле финикенин аялдардын дарысы деп да коюуга болот. Анткени бул кактын кош бойлуулуктагы акыркы айларында жатындын булчундарын бекемдери илимде изилденген. Бул болсо төрөттүн жеңил өтөрүнө гана жардам бербей, төрөттөн кийинки кандын аз келишин да шарттайт. Ал эми эне сүтүн маанилүү витаминдер менен байытат. Алма жана алмурут. Алмакка кышында жаңы алманын ордун алмаштыра алат. Аны сасык тумоонун алдын алуу үчүн колдонууга болот. Ал эми алмурут организмдеги токсиндерди айдап чыгат. Мындан тышкары катырылган алма менен алмурутта башка кактарда аз кездешүүчү бор бар. Ал болсо мээнин иштешине зарыл болгон зат. Туура тандоо жана сактоо. Кактарда пайдалуу заттардын 80% сакталат. Бирок супермаркеттерде сатылган кактардын баары химиялык жол менен катырылган кактар. Алардын сырты гана жалтырап, адамды өзүнө тартып турганы болбосо пайдалуулугу аз. Ал эми чыныгы кактардын сырткы көрүнүшү кооз болбойт. Атүгүл кээде курт-кумурска чыгып кетет. Бирок бул анда химиянын жоктугунан кабар берет. Кактарды пайдалануунун алдында чаңынан жана химикатынан арылуу үчүн бир сыйра жууп салыңыз. Кайнак суу андагы витаминдерди бузат. Андыктан жылуу сууга жууңуз. Химиясыз катырылган өрүктүн түсү күңүрт болот. Ал эми ачык түстүү өрүк кактарга марганцовка кошулган экен деп биле бериңиз. Мейиздин жалтырап тургандарына май сүртүшөт. Көрүнүшү кооз мындай жүзүмдү сатып алуудан качыңыз. Финикинин өтө бырышкандарын сатып албаңыз. Капкагы бекем жабылган идишке салынган финикини муздаткычта 1 жыл сактоого болот. Ал муздаткычты тоңдургучунда 5 жыл. Кофенин түсүндөй кара өрүктүн кагынан алыс болуңуз. Демек аны тазалоо максатында кайнак суу менен чайкашкан. Мындай какта витаминдер аз болот. Чыныгы кара өрүктүн кагынын түсү кара гана болот. Даамы да ачуу болбоого тийиш. Кактардын сакталуу мөөнөтү 6 айдан 12 айга чейин. Алар салкын, караңгы, кургак жерде сакталууга тийиш. Кара өрүктүн кагынын курамында калий, натрий, кальций, магний, фосфор жана башка көптөгөн микроэлементтер, витаминдерден болсо А, В1, В2, Р, С бар. Ал бир гана ичтин катышын дарылабастан организмден ашыкча туздарды айдап чыгат. Теринин абалын жакшыртат, кан тамырларды бекемдейт. Эгерде баланын ичегесинде стафилококк бактериясы бар болсо, анын өсүшүн кара өрүктүн кагы 90%га чейин кыскартат. Мейиздин ар кандай сорттору бар. Кара, ак, уругу менен уругу жок жана башка. Пайдалуулугу көбүрөөк мейиз болуп, кара мейиз эсептелинет. Мейизде боор көп болгондуктан остеохондрозу барлар үчүн ал өтө пайдалуу азык. Мындан тышкары мейиз калийге, темирге, магнийге, В1, В2, В5 витаминдерине да бай. Демек мейиз иммунитетти бекемдейт, уйкусуздуктан, жаман маанайдан арылтат жана аз кандуулуктун алдын алат. Өрүктүн курамында пектин, алма, лимон кислоталары, В1, В2, В15, Р, С, А витаминдери бар. Ошондой эле каткан өрүк калийге бай экендигин баарыбыз билебиз. Бир күндө 5 даанадан каткан өрүк жеп турсаңыз, бул организмиңиздин бир күндүк темирге болгон муктаждыгын канааттандырып турат. Өрүктүн кагын мал менен жеп туруу рак клеткаларынын өсүшүнүн алдын алары да илимде далилденген. Коондун курамында клетчатка, белок, минералдык туздар, С витамини, В витаминдер тобу жана темирдин фолий кислотасынын көп өлчөмү бар. Коондун кагы заара кубалоочу касиетке ээ, сезгенүүгө каршы турат, жалпы организмди бекемдейт жана терини, ичегелерди тазалайт. Пайдасы эмнеде? Кактарга ууланбайсыз, алар абдан таттуу жана тоюмдуу болушат. А курамында шекердин ордуна глюкоза менен фруктоза бар. Организмге пайда алып келүү үчүн көп жештин кереги жок. Мисалы күнүнө 5-6 даана кара өрүктүн кагы чын ден соолук үчүн толук жетиштүү. Кактарда көп өлчөмдөгү пайдалуу заттар бар. В витамини, натрий, магний, калий, темир, йод. Күнүнө 5-6 даанадан желген как иммунитетти көтөрөт, чачтын, теринин абалын жакшыртат. Баланы печеньяга үйрөткөндөн көрө как жегенге үйрөтсөңүз жыйынтыгын дароо эле байкайсыз. Анткени өрүк менен кара өрүктүн кагы баланын нервин тынчтандырат, натыйжада ыйлак балдар жоош боло түшүшөт.